Üçüncü tayм башталды, бирок калыс ышкырлектен мурун баштап салган экен. Мына азыр кайрадан башталмакчы. Даярсыздарбы эмесе? Сиздерди күтүп атат окшойт. Даярбыз деп жазып койгулачы. Сиздерди күтүп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, даярбыз деп койсоңор, мынакей башталды. Мына эмесе? Üçüncü tayм бүттү. Кана эмесе? Ой, баягы эле Манаста. Жабышкан жерден Манас башкатты минип алды. Штормду таштады. Штормду башка бирөөнө берген экен. Бизге азыр эң кызыгы Манас кайсы атты минди. Ошонусун айтып койсунчу. Жана бул аттан Манас минер менен эле кулап түштү го. Тияктан Манас өзү чыкты. Ал эми аты чыккан жок. Не болуп кетти? Жекеме-жеке эмесе? Жекеме-жеке. Ер Султан ортого түшөм деп турат, ал менен ага туруштук берген. Урмат Раушан уулу азыр ортодо жерде экөө гана улакты талашмакчы. Ахиллес жана Арча Тору. Анарбек уулу Сейитбек, Ахиллес менен Сейитбек, Ахиллесте ойнотулган. Кандайча Сейитбек? Ахиллес торунун ойнотуп аткан Сейитбек деп айтып калдыбы? Жок. Оо. Сейитбек менен олуптур да Ахиллесте. Не Урмат не жаракат алдыбы? Байкабачы Сейитбекте. Ахиллести минип алып ортодон гана алды, алмаштырды. Сейитбек, кана эмне болуп экен? Жок, аут. Мына достор, ушундайды да көрүп атабыз. Сейитбек Ахиллести минип чыкты. Жекеме-жекеге. Урмат Раушан уулу жаракат алган окшойт деп койдум. Себеби ынтымак командасы Ахиллести башка бирөөнө миндирчү маселе. Мен дегеле Ахиллести башка Урматтан башка мингенин мындай чоң турнирлерде көргөн эмесмин. Демек Урматтан чын эле эмесе болгон жок. Аудасбек жана Айбек Темирбаев ортодо. Көкбет менен Геркулес. Oyun salasında çok olmaz. Üçüncü tayм. Аудасбек такмасына басты, улакты, бирок Айбек капталында турат. Капталында. Экөө тең сызыктан чыга элек. Эки команда мыкты даярдык көргөндүгүнөн. Кетти. Аудасбек алдыны көстөй. Жөнөдү. Жана Тайгазанга жакындап барууда. Бул жерден эмне болор экен? Алдынан сүздүрүүнүн аракетин Гуачат мынакей коробкага алууда ынтымак командасы алгачкы улагын салууга жакын турат. Бирок ошентсе дагы чабуулду башынан баштап келейин деди окшойт. Марлис Койгелдиев. Мынакей. Марлис Сейитбекке. Ерлан Төлөбеков көткөрүп берди. Байрак менен Ерлан Төлөбеков. Нуржан Мелишбек уулуна өткөрүп берди. Нуржан мынакей азыр Каракуш менен алдыны көстөй жөнөдү. Нуржан Мелишбек уулу анын алдын тосуп аткан. Белек Мукаев баягы эле чыйгашка менен, бирок Нуржан Тайгазандан алыстап кеткенде, бирок алдында азыр мына кандай болор экен? Нуржан Мелишбек уулу Каракуш деген гүлүк атты минип жүргөн айта кетели. Мына алдын байкалач. Нуржанды дагы достуктун коргоочулары өтө жогорку деңгээлде камалашып, эң мыкты ынтымактын бомбардири Нуржанды ойнотпой жатышат. Мына достуктун коргоочулары. Канча жолу чабуул жасалды, канча жолу достук алдынан кайрадан туруп чыкты. Ошентсе деле Тайгазанда азыр
Ынтымақ командасы. Сол тақымында қачырата басқан екен атаңдың көрі. Нұржандың тақымы астында Улақ Ертік қылсаң аутқа сүрүүнүн аракетин көрүп атышат, бирок Нуржан азыр кайрадан басып барып күйлөн келет окшойт. Нуржан эмесе ынтымактагы оюнчулар алдын ачып бергенге аракет кылууда, бирок Достуктун коргоочулары өтө жогорку деңгээлде мынакей алдынан кармап туруп алды. Аңгы чакты 5-ші Нуржан минутта дароо таштады Улакты жерге. Улак жерде эмесе. Улак жерде дагы деле болсо алды. Манас алгандай болду эле. Манас кайсатты эмне болду? Ошону бизге айтып койсо жакшы болот эле. Азыр эме Жанагы шторм эмес бул. демиңе тымыз калды. Түшүнүп атам урматтуу көкбөрү күйөрмандары. Ипподром азыр Деген атуулдары. жым-жырт болуп турат. Өйүн Бардыгы тең. Жым-жырт болуп турат. Алатоонун үрмөтү. Себеби бардыгы тең азыр ушундай эмоция толтуруп турат. Баягы эле Манас алдыны көздөй жүгүрүп атат, таштап салууда. Манас бүгүн өтө чоң аракетин көрүүдө. Улакты тайгазанга алып барууга. Негедир Улак оор болуп жаткандай, чындап эле жана жогоруда комментарийлерде абдан көп жазып атты эле, Улак оор окшойт деп. Ошондой эле 34 килограмм 800 грамм экен Улак бүгүн. Мындайча айтканда 35 килограмм. Азыр могу топуракка оонап антиткени менен ушу 35 килограммдан деле ашып кетти окшойт. 3-чү таймдын 6-чы минутасы битип 7-чи минуттаны чапчып атат. Демди басып олтуруп. Эмесе 3-чү тайм Достук жана Ынтымак Эл Классико достор, дагы деле болсо эсеп 0-0. Өтө чың алышкан деңгээлде оюн жүрүп жатканын да кайта кетели. Өтө катуу мүнөздө өтүп жатат. Командалар өздөрүн дагы ата-андаштарды да аябаган оюнду көрсөтүп жатканын айта кетели. Мына бүгүн эртең менен кечээ ипподром ушул маалда 3-чү орунга оюн жүрүп атканда саналуу эле киши отурган. Бирок бүгүн Чолпон атадагы ат майдан дээрлик бир 60%га толду деп айтсак болот. Барсыздарбы? Дээрлик бир 60%га толду деп айтсак болот. Сейитбек. Сейитбекпи? О, Ахиллести Сейитбек минди. Өткөрүп берди кайрадан Нуржанга. Өткөзүп берди. Мыкты пас алды. Нуржан кетти. Кара куш менен. Байкалачы бул ылдамдыкты. Кара куш өтө күлүк ат. Жок, бул Нуржан эмес экен. Нуржан Мелисбек уулу. Нуржан. Ой, кандай чиберилип деле атты. Кандай чиберилип деле алдында Достуктун оюнчулары муну көрүп коюшкан экен алдынан. Колдон келген. Бияктан Нуржан Мелисбек уулу, тягынан Манас Нияз өтө жогорку деңгээлдеги. Өкө тең бүгүн командага алгачкы голду киргизип берүүнүн өтө чоң аракетин көрүп жатат өкө тең. Манас дагы, Нуржан дагы. Булар эки убакчынын эмгегин баалабай койбосок болбойт. Улак дагы деле болсо жерде азыр Улакты эң алышпасак, Калыс кайрадан Улакты чейинге алып барып коюп берет. Ой, Нуржан абайла. Нуржан азыр Калыска нааразычылыгын билдирип атат. Караш керек болчу деп. Чындап эле мына жөөлөшүү бул көкбөрүдө кадимки эле көрүнүш, жөөлөшүү, түртүшүү, сүзүшүү деген. Достук деп мына аңгы чакты сүрөөнгө алышты. Барган сайын эки жактын тең көрмандары абдан катуу сүрөөгө ала башташты. Биз болсо биякта комментарийди жөн эле жарып атабыз, урматтуу туугандар. Бул комментарийде үнүңөр эле чыга албай атат, болбосо калган баарын кылып салдыңар бул жерде. Геркулести ойнатып аткан Аудасбек Геркулести ойнотууда. Ага Айбек Темирбаев туруштук берүүдө. Айбек жабышып атат. Аудасбек сол тартымга Аудасбек азыр оюнда айланып олдуруп өкө чийинден чыгып кеткен экен, ошондуктан ой абайла. Ай.
зөңгүдөн гана сүйрөп кете баштады. Тегі байлағыла. Бізге керегі жоқ жарақаттың. Бізге керегі жоқ. Бирок командалар ойнап атышат, ойын уланууда. Мынакей Чолпон Атанын бир жакшы жери ушу кум командалардын кулаганын өтө жеңил көтөрөт. Карагылачы могул ылдамдык. Ким бул? Ким бул? Ой. Майрамбек токмок менен турбай. Майрамбек жалгыз. Рыспеков Майрамбек. Ой. Мынакей. Майрамбек. Барын бир сир ойготтуң окшойт Майрамбек. Мынакей Майрамбек Рыспеков. Ой. Oyun talasından çıkıp gitse dagы, gördüңөрбү? Урматтуу көкмөрүкчүлөр, мына талимди ушинтип алыш керек да, oyun talasынан çıktı, бирок таштап салган жок. Кыяс Ниязов Турбаев. Кыяс Ниязов Турбаев. Майрамбек топ коебуз да, карагылачы ушундай жогорку ылдамдыкта жүгүрүп баратты, мен артындагы номерин көрүп жетише албай калдым. Бул Кыяс Ниязов экен. Жаңы эле баарыбызды бир сире ордубуздан тургузуп кайра козгоду. Ой. Не деген ойын болуп атат, туугандар? Мен чынын айтайын. Бул oyunda көп эстей турган болдук. Бир гана мен эмес, баарыбыз эстейт окшойбуз ушул oyunda. Кайра Сейитбек. Жалгыз жөнөдү, бирок алдыда коргоочулар бар. Сейитбек. Сейитбек бүгүн Ахиллести да минип атат. Сейитбек бүгүн Тарналдан да минип атат. Сейитбек бүгүн ортого да ойноп атат, билбейм. Манас Ниязов болсо ар жакта. Бир карасаң Штормду минип жүрөт. Бир карасаң Көк атты минип жүрөт. Командалар бүгүн өздөрүнүн көрмандарын сүйүнтүш үчүн эмнеге гана барышкан жок. Эсеп дагы эле 0-0. Командалар өтө бизге чыңалган оюнду көрсөтүүдө. Чабуул азыр Ынтымак командасынын басым астында жүрүүдө, бирок Достук командасы азыр мынакей аутка сүрүп салуунун аракетин көрүп жатканын байкап атасыңар. Сейитбек кетти алмашууга. Анын ордуна Астаркул кирди. Бирок аут бул жерде, аут. Республикалык көкбөрү боюнча 9 май улуу жеңиш күнүбүзгө арналган мелдешти уюштуруп берген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги азыр 13-мүнөттө жүрүп атат. Туугандар, 13-мүнөт. Дагы 3-чү таймдын бүтүшүнө 7 мүнөт бар. Командалар сызыктан чыкты, башкалары кире берсе болот. Мынакей. Талаш жүрүүдө дагы деле болсо, бирок тартып алды. Таши, эмненин үстүнөн? Ой, Таши кирип кетти. Таши Майлыбашев мынакей. Капитандык ишин кылды, акыры Достуктун оюнчусу Таши Майлыбашев алгачкы улакты салып отурат. 13-мүнөттө. Мынакей достор, азыр эми даана чыңалган оюн болгону калды окшойт. Таши Майлыбашев Достук командасы үчүн 1-0. Биринчи улакты салып алып келип отурат. Достук командасынын күйөрмандарына бир сире жан бирди окшойт. Абдан мына эмгекчил буга. Мындайча орусча айтканда трудовой гол деп коет го. Так ошондой болду мынакей. Чоң менет менен Нуржан Мелисбек уулу азыр Ынтымактын жалгыз үмүтү дал ушул. Бирден бир үмүтү деп айтайынчы, жалгыз десем туура эмес болуп калат. Дал ушул Нуржан Мелисбек уулунда турат. 3-чү тайм. Эсеп 1-0, Достук командасы алдыны көздөй чыгып отурат. Пай, эмне деген оюнду көрүп атабыз. Ортодо жекеме-жеке Айбек Темирбаев. Достук командасынан
Алканов. Ал эми ынтымактан Аудаспек. Райханов 2000 сом койбоду беле. Дагы 3000 сом алып келди. Ынтымак командасынын алгачкы азыр упайда чакырып. Достук командасы азыр эми тактикалык жүрүш менен ушинтип убакытты чоюунун айласын кармайт. Бул айтылбаса деле боло турган иш, себеби мындай оюнда бул убакытты чоюудагы командага чоң бир артыкчылык тап келмекчи. Ал эми ынтымак азыр алдыны көздөй гана жүткүнөт. Өзүнүн улагын салып, эсепти жок эле дегенде теңдөөнүн аракетин көрмөкчү. Мынакей оюн. Айланадан оюнду баштайбыз. Ортого Манас кирип алды. Манас Ниязов ортого. Командасынан ортого чыкты Гөгат менен. Манас Ниязов мына азыр сүздүрүп гана жана өзеңбестен Урмат Раушан уулу кайрадан оюнга кирген экен. Биз жана бир сыйра тынчсыздамап эле Урмат кайка кетти деп. Мынакей Урмат кайра өзү Ахиллес менен ортого келип отурат.